Кутмандуу күнүңүздөр менен бүгүнкү күнгө алынган жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Коронавирус боюнча жаңы жагдай катталган жок. 26 март саат 9:00 карата Кыргызстанда коронавирусту жуктуруу боюнча жаңы жагдай катталган жок. Бул тууралуу бүгүнкү брифинг учурунда Саламаттыкты сактоо министрлигинин коомдук саламаттыкты сактоо башкармалыгынын башчысы Айнура Акматова билдирди. 18 марттан 25 март аралыгында өлкө боюнча коронавирусун жуктурган 44 учур аныкталган. Алардын ичинен Ош облусунда 20 учур, Жалал-Абадта 19, Бишкек шаарында 3, Чүй облусунда 1, Баткен облусунда 1 учур. 26 мартта эртең мененки саат 8ге карата Казакстанда дагы 5 адамдан коронавирус аныкталды. Саат 8:25те дагы 2 бейтап катталган. Бул маалыматты өлкөнүн саламаттыкты сактоо министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Жаңы катталган бейтаптардын ичинен 5-өө Нур Султан шаарында болсо, 2-өө Алматы шаарында. Муну менен Казакстандагы жалпы бейтаптардын саны 88 адамга жетти. Алардын ичинен 46 адам Нур Султанда, 34 адам Алматыда, 2 адам Карагандада, 1 адам Алматы облусунда, 1 Актөбө облусунда, 2 адам Шымкент шаарында, 1 адам Жамбыл облусунда, 1 адам Түндүк Казакстанда. Кытайдан дарыгерлерди алып келүү муктаждыгы жок. Азырынча коронавирус менен күрөшүүдө Кытайдан дарыгерлердин келүү муктаждыгы жок. Бул тууралуу бүгүнкү брифинг учурунда Саламаттыкты сактоо министрлигинин коомдук саламаттыкты сактоо башкармалыгынын башчысы Айнура Акматова билдирди. Кытайдагы дарыгерлер менен сүйлөшүүлөр, тажрыйба алмашуулар жүрүп жатат. Азырынча алардын бул жака келүү зарылчылыгы жок. Эгерде муктаждык жаралса, келүү мүмкүнчүлүгү каралат, деди Акматова. Буга чейин коронавирус менен күрөшүү үчүн тажрыйбасы менен бөлүшүү максатында Кытайдан дарыгерлердин келери айтылган болчу. 18 марттан 25 март аралыгында өлкө боюнча коронавирусун жуктурган 44 учуру аныкталган. 34 адам ооруканадан чыгарылды. Стационардык дарылоого киргизилген 122 адамдын абалы канааттандырарлык деп бааланууда. Бул тууралуу 26 мартта болуп өткөн брифингде Саламаттыкты сактоо министрлигинин өкүлү Айнура Акматова билдирди. Анын айтымында 10 адамдын абалы орточо, 6 адам оор абалда жандандыруу бөлүмүндө медициналык кызматкерлердин кароосунда дарыланып жатышат. Бардыгында тең коронавирус аныкталган. 26 мартка карата стационардык дарылануудан 34 адам канааттандырарлык абалда деп ооруканадан чыгарылды. Алардан коронавирус аныкталган эмес, ОРВИ грипп менен ооругандыгы белгилүү болду. Акматованын белгилешинче, бул жарандардын биринде да коронавирус табылган эмес. Ар биринен 2-3 жолудан коронавируска карата анализдер алынган. Кытай Кыргызстанга 100 000 беткап менен коргонуучу каражаттарды берди. Коронавирус илдетин алдын алуу максатында Кытай эл республикасы Кыргызстанга гуманитардык жардам көрсөттү. Коңшу мамлекеттин жардамын кечээ 25 мартта Торугар чек ара көзөмөл өткөрүү пунктунда өкмөттүн Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Эмилбек Алымкулов кабыл алды. Гуманитардык жардамды Кытайдын Кызыл Суу Кыргыз автономдук облусунун губернаторунун орун басары Ван Шинганг мырза тапшырды. Кытайдан 10 000 даана дарыгерлер үчүн респиратордук беткап, 100 000 даана бир жолу колдонулуучу беткаптар, ошондой эле 1 000 даана коргонуучу кийимдер келди. Мындан сырткары 10 000 даана беткаптарды Кытайдын Кыргызстандагы элчилигине тапшырышты.